Дагы бир жолу саламатсыздарбы достор? Кандайсыңар, аман турасыңарбы? Бүгүн биз Максат байке экөөбүз аябай кызыктуу эфир кылалы дегенбиз да. Максат байке экөөбүз Максат мына кабыл алыңыз. Бүгүн биз деген Саламатсызбы? кандайсыз Максат байке? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Назирайым. Кытайдан чыгып атасызбы? Ооба, Кытайдан. Максат байке Кытайда жатып алып эле. Барыңарга салам достор, барыңарга. Бүгүн биз эмне үчүн эркектер аялдарга кол көтөрөт темасында сүйлөшөлү деп жатабыз. Максат байке экөөбүз бул теманы атайын тандап алдык. Тилекке каршы акыркы учурларда зордук зомбулук, аялдарга кодулук көрсөткөн учурлар абдан көп кезигип атат. Мунун себеби эмнеде болду экен? Эркектин көзү менен коуч тренер көп адамдар менен сүйлөшүп, жан дүйнөсүн аңтарып жүрүп, психологдон да кыйын болуп калды бизде Максат байке. Максат байке, сөз сизде. Эмне үчүн, эмне жазык кетирип атабыз? Саламатсыздар дагы бир жолу. Назира Айтбекованын катталуучулары, мен атым Максат Муктаров, эл аралык коуч, бизнесмен, инвестор, азыркы учурда Кытайда жашайм. Назира менен ушу түз эфир боюнча мурдаларда көп чыкканбыз, YouTube'дан өзгөчө. Анан бүгүнкү эмебиз, сөзүбүз Instagram'да болуп атат окшойт. Биринчи жолу чыгып атабыз го, дейм, түз эфирге. Ооба, биринчи жолу чыгып атат окшойт. Негизи Максат байке менин YouTube каналыма 2 жолу келди окшойт, Ооба, 2 жолу сүйлөштүк окшойт. Эсимде болгон. Ооба, туура. Бүгүнкү тема өзгөчө кызык. Биринчиден баягы үй бүлөдөгү мамиле боюнча, анан ошол бизче кыргызча айткан боюнча үйдөгү казан аяк кагылыш боюнча боло турган болду. Темалар ошону бир аз ошо кандай жактан кетет ошо темада. Сиздин сурооңуз боюнча кандай кылабыз? Кандай суроо болду сизден? Менде эмне үчүн кайсы жазыгыбыз үчүн төпөш жеп атабыз деген тема болду. Эркектер аялдарга кол көтөрөт. Биз эмне туура эмес кылып атабыз, агай? Биринчиден мынтип айтайын, баягы кол көтөрүү боюнча бул жерде кандай десем, деги эле бир адамдар урушканда бир нерседен баягы корккондо бир реакция көрсөтүшөт да, же бир нерсенин кандай десем, бир мынтип айтайын сиздерге. Биринчиден мынтип жакшы түшүнүш үчүн да. Өткөндө бир интернеттен көргөндө мага мындай кызык таасир берди да. Бир киши ошо Өзбекстандын передачасында болуп атат окшойт, болчу. Анан ал жерден бир мынтип айтып берди да. Тиги жолдошу аялыны уруп атат десе, мындай урушуп атат десе, анан тиги киши айтып атат, "Жок, ал аял эмес" дейт да. Анан кантип эле аял эмес, аялы менен урушуп атпайбы дейт. Аялы качан баягындай натурасынан чыгып кетип, эркек болгондо ал эркек деп урушуп атат дейт да. Бир түшүнүк ошондой. Ал не деген сөз? Мисалы бир аял киши өзүнүн натурасы болот го, табияты болот. Аял назик, дагы кандай табияты болот мисалы. Ошондой табиятынан чыгып уже эркек менен монтип баягы эркекке окшоп баягы ажылдашып урушуп атканда, эркектин мээсинде ал баягы өзүнү баягы бир эркек менен урушуп аткандай кылып урушуп кетет дейт. Ал эркек эмес, аял эмес, эркек болуп кетти дейт да. Ошон үчүн ал эркек менен урушуп атат дейт да, мындай айткандачы. Түшүнүк боюнча мындай. Мисалы байкасаңыздар, жөнү түшүндүрөйүн да. Эркек, аял кишинин күчү назиктигинде. Туурабы? Көп окуяларды түшүнсөк, баарыбыз деле билебиз мындай. Үйдө казан аяк кагылышканда, эркек менен аял урушуп атканда, качан аял мындай ыйлап калганда, анан ушундай кылдым деп мынтип
уже ыйлап, уже nazikligini көрсөткөндө баягы эркек токтоп калат. Ошондой болобу? Көп кишиде болсо керек деп ойлойм да. Неге дегенде, уже жанакы аял уже слабостун көрсөтүп ыйлап, жанакы эркек жөнөкөй психологиясы, психикасы жакшы эркек, ал дальше урушуп кете бербейт. Анткени ал эркекте андай нерсе жок. Аны уруша албайт, анткени ал токтоп калат. Ошондо аял киши эркекке таасир берген болот. Болобу ошондой? Жөнөкөй психикасы нормадагы эркек bir слабый кишиге же слабый нерсеге кол көтөрүп кетпейт, анткени анын андай нерсеси жок болот. Эгер проблемасы болсо, ал башка нерсе. Бирок проблемасы болбой жөнөкөй эркектин bir слабый полго же жаш балага же аял кишиге мынтип урушка андай кыла албайт, по идее. Норма эркекчи. Ошого жанакы жерде урушуп атканда аял киши табиятынан чыгып эркекке окшоп мындай кадимкидей мушташып урушуп эме кылганда баягы эркектин нерсинде эркек менен урушуп аткандай кылып эле чыгып кетет. Кээ бир ситуацияларда ошондой болот. Угултабы? Назира менде токтоп атасыз да. Агай, сиздин интернетиңиз начар болуп атат. Сиз менде картинка токтоп калып атат. Үнүм чыгып атабы, үнүм главный? Үнүңүз чыгып атат, бирок кайсы бир жерлерде үзүл-кесил болуп кетип атат. Мен кайрадан кирейин анда, кандай дейсиз? Эфирди токтотуп кайрадан кирейинби? Кирелиби? Мен кирейин, сиз туруп тура бериңиз. Мейли анда. Мен чыгып кирем азыр. Макул. Азыр кайрадан Максат байке кирсин. Агай, сиз чыга элексиз менден. Максат Муктар. Азыр досторум. Азыр мына пригласить кылып коеюн. Эркек деле аялды окшоп теңелип уруп жатпайбы аялды? Саламатсызбы? Эми кандай болду? Эми жакшы эле болуп атат окшойт. Жакшы. Билбейм, жанакы айткандарым угулдубу же кайрадан айтыш керек болуп калды ошону? Болду агай. Ошол бир жагынан бир маселеси эмнеге эркек аял киши менен урушуп кол көтөрүп баягы мындай физический эмеге барганынын бир себеби дагы жанакы жерде аял кишинин табиятынан чыгып эркекке окшоп ал эркек менен урушканда ошондой бир эме болушу мүмкүн. Бир жагы ошол. Анткени тиги эркек уже жанагы аял катары эме кылбай, уже эркек катары алып, ал жерде бири-бири менен мындайча айтканда өзүмө теңме-тең болгондой себеп эмечи? Эркек ошондо кол көтөргөн болот. Анан бунун эмесин да билиш керек. Бир аял киши мындай психологический жактан күчтүү киши болот да. Эркекке караганда көбүнчө. Ошон үчүн аял киши төрөйт, эркек төрөй албайт да. Эркек төрөйүн десе анда тиги дийине кетип калышы мүмкүн эле, мисалчы. Ошон үчүн аял кишиде психологический күчтүү болгон үчүн эркек физический күчтүү. Ошого жанагы психологический нерсени көтөрө албай калганда, ал уже физикага өтүп кетет. Өзүнү коргош үчүн же бир нерсени кылыш үчүн бир коркуунун айына. Бул жөнөкөй адам уруша бербейт да, тем более мушташпайт. Мисалчы, ал жерде бир көтөрө албаган нерсе болгон үчүн бул жерде коркуунун айынан урушуп атат деген сөз да. Мындай психологиялык жактан эркек өзүнө бир коркунуч жан дүйнөсүнө жаралганда, ал андан башка эмне кыларын билбей колу буту иштеп кетет дейсиз, Туура ошондой болот. Анан ошонун чечими деп ойлойт, ошонун чечем дейт. Мисалы, эми ушуга чейин жана аял киши сүйлөп, эркек эми аял менен жолдошу болуп, алар эме болуп турса, булар еще накопление болот да. Накопление дегенде бул кандай десем, бул топтолуп калган болот. Анан бул бир жагын айттым да, бирок ошол эле убакта мисалы бир жаш бала жашоону кантип тааныйт, үйүндө
кантип ата энесин кантип көрсө ошентип тааныйт. Эгер ата энеси урушкан ата энелер болсо, атасы апасына кол көтөргөн болсо, буну жаш бала ушуну көрүп өсөт. Анан көбүнчө ошол ошондон көргөндү дагы өзүнүн жашоонда ошондой решенияга барат. Ошондой кылыш керек экен депчи. Ал жагы дагы бар. Буга норма. Мисалы бир эркекке келинчегин уруп атса, значит бул норма деп ойлойт, анткени кичинесинде ошондой көргөн. Ал жагы да болушу мүмкүн. Ар түрдүү факторлор бар да, буну бирөөнү алып туруп эле жагыштырып элген туура эмес болуп калат. Анткени ал эркек, ал аял ошол сыяктуу. Мисалы кээ бир аялдар бар, ал өзүнү вообще урдурбайт, заранее элечи. Уже башында эле уже эмне эле профилактика деген барго, уже урган, уже мындай деп уже караса, уже жолдошуна да ошондой берсе, ал эркек итеги эле аялын урбайт да, ал сыяктуучу. Ошого анткени аялы уже урган дегенди аябай чоң көрөт. Уже башта урушуп атканда эле уже урган десе вообще мындай болбойт дегенде уже ал дагы заранее эме кылат да, профилактика кылат ошол сыяктуу. Эми мындай дагы нерсе бар да. Жана айтып кеттим го, мисалы эркектерге өзгөчө бизде, кстати, эс ачкыч деген эме бар дедим го, мындай. Бизде эс ачкыч деген техника бар, подсознаниядан негативди 5 мүнөттө чыгарат үйрөнгөндөн кийинчи. Мен көп өзгөчө эркектерге ушуну сөзсүз совет берет элем да. Аялдар да сөзсүз үйрөнсө жакшы, анткени подсознаниядан негатив чыгара турган. Неге эркектер дегенде, эркектерде баягы негатив көтөрүлгөндө уже бул эркектин натурасына бул физикага айланып кетет да. Мындай. Анткени көтөрө албайт ал. Көтөрө албаганда эмне кылат? Уже физикага өтүп кетет да. Эми аялда ал күчтүүрөөк болгон үчүн физика өтүшү акырыныраак, тем более өтсө дагы аял заты слабый болгон үчүн анчалык эме кыла албайт, эркек сыяктуучу. Ошого эркектер эгер чынында эле баягы психологический нерсе көтөрө алгандар, ушу эс ачкыч үйрөнүлсө, негатив чыгарып алгандан кийин баягындай күчтүү физикага айлана албайт, баласын урбайт мисалы, же келинчегин урбайт, ошондой. Анткени неге уруп атат дегенде, ал кишини караңыздар, бул жерде аябай психологически күчтүү болуп кетет дагы, анын решениясын ушинтип ойлойт. Бул бир вариант дүйнөдө, эми баягы аны кылды болбоду оюнда да, муну кылды болбоду, тигини кылды болбоду, анан ушунда кылып көрөйүн деген эркектер да болушу мүмкүн да. Буну урбасаң уже болбойт экен деген ошондой бир ой келиши мүмкүн ал кишигечи. Бирок деги эле уруу деген бул уже заранее туура эмес нерсе да. Ал деген сөз, мындай сөз бар өзү, политикада ушундай сөз бар да. Согуш дейт политиканын слабыйлыгынан дейт да. Мушташ дагы жанакы адамдын слабыйлыгынан дейт да. Көтөрө албаган барып мынтип мушташат да, ошо сыяктуучу. Ошого адам психологически күчтүү болсо, ал жерде урушканга, мушташканга кереги жок. Анан көп киши мындай базаны албайт да, базаны мынтип алышы мүмкүн да. Мисалы, укту бир жерден, аялды мындай баштан кармаш керек, ушундай деген сөз бар го. Буну кандай түшүнөт? Ошону туура эмес да түшүнүш мүмкүн да. Ошого бул жерде ар түрдүү фактор бар. Мен биринчи айткан фактору жанагы аял киши табиятынан чыгып уже эркек болуп кетип, монтип ажылдап, монтип кыйкырып эме кылбаса, уже эркек ал жерде уже тиги аялды аял катары көрбөй, уже эркек катары көрүп, ошондой уруш башталып кетет. Баягы кол көтөрүү, мушташ болгон сыяктуу. Экинчиси дагы эмне дедик? Аял эркек баягыны эме кыла албайт. Психологический нерсени көтөрө албаганда физикага өтүп кетет. Ошо сыяктуу. Анан бүт эле нерсе образ жизни деп коет го. Мисалы, эмнени стандарт алат. Эгер ата энесинен көргөн киши болсо, ал ошентип чечкенге аракет кылат. Ошону туура көрүшү мүмкүн, мисалычы. Анан любой эле эркектен сурасаңыз, сөзсүз бир причинасы болушу мүмкүн. Анан айтат, ушун үчүн урасыңбы деши мүмкүн. Бирок ал нерсе ага аябай катуу келет. Ошон үчүн ал физикага өтүп кетиши мүмкүн. Эми бул жерде биз эч кандай, бул жердеки биздин түз эфирдин максаты эч кандай бирөөнү жактоо эмес. Аял жакшы, эркек жакшы эмес. Эркек да жакшы, аял да жакшы. Деги эле эркек болбосо аял жашай албайт, аял болсо эркек жашай албайт. Бул жердеги суть неге уруш талаш болот, неге катын аяк кагылышат, же кантип мындан арылабыз. Туурабы? Бул жерде сиз мени жамандап, мен сизди жамандап отурган нерсе жок. Анан жамандасак эмне болот макул? Жанагында калып калдык. Бул жерде бир какой-то бир кантип чечсек болот, кантип өтсөк болот, мисалы ошо сыяктуу. Ошого аял кишилерге айтмакмын да, өзгөчө аял кишилер көп болсо, менде подписчик болот да. Аял киши бирөөгө мындай күчүнү көрсөтүш үчүн слабый, нежный, ошо слабостунда болот да, мындай назиктигинде болот. Ошого ал назиктигини канчалык көрсөтсө, мисалы, ал эркек аны урганга бара албайт да, по идее, жөнөкөй эркек болсочу. Ошого ошол жагын, бизде көбүнчө эмне болот? Мисалы, аял киши күчтүү болуш керек дегенде, баягындай эркекке окшоп күчтүү болуш керек сыяктуу болсо, анда ал
ayal күчтүү болбойт. Любой эркектен сураңыз. Мондай ажылдаган аялды мондай кылып ал таасир береби? Ал наоборот кыйкырып урушпайт турабы эркектер. Эгер кечиресиздер мындай деп мынтип аябай назик сүйлөсө, наркы эркектерге влияние кылат да, таасир берет. Ошого бардык аялдарга айтмакмын, даже биздин мондай эркекке окшогон аялдарда бир целге жетиш үчүн анын күчү назиктигинде болот. Ошол жагын жакшы колдонуш керек. Ай, кээде болот го мындай аялдар кечке эле жертва болсо, ичиндеги мындай эркектин ичиндеги жаныбарын ойготуп алат го. Анын психологияда бар го, мындай 3 бурчтукчу жанагы. Анан пачагын чыгаргысы келет дагы. Анан мындай кубайлык назик аялдык назиктик болот го. Мындай ичинен мындай өзүң ишенимдүүсүң, баары жакшы, чек араны коргогонду билесиң. Биз жөн гана мынтип жан дегенди үйрөнүшүбүз керектир балким. Дегендичи жон өрчү депчи мындай. Не дедиңиз? Бул мындай, бул жакшы, жаман эмес. Бул жерде мен түшүндүрүп аткан нерсем, ар бир табиятта күч бар. Табият деген сөз күч. Мисалы, аял мисалы сулуу болуп, ошол сулуулугу менен эме кылпайбы, таасир берип атпайбы элдерге? Мелгерде мисалы эркекке каршы. А эркектин табияты эмне? Ал үйдө отуруп, аял менен урушкан, бул эркектин табияты эмес. Эркек аялдык табиятка өтүп алат да, мындайчы. Ал мындай чырчатак болуп. Деги эле уруштун башынан айтайлы, мисалы эркек жактан айтайлы, просто мындай бир историяла айтканда. Биринчи любой эркек, могул жерде эркектер болсо кол көтөрүңүздөр, туура болгондо. Биринчи эркек үйлөнөрдө, аста, ал келинчегини бактылуу кылайын деген бир цели болот. Мындай эркекте баягы эме болот, анткени бул табият ошондой. Бир кызды сүйүп калса, үйлөнөм десе, ошону бактылуу кылайын дейт. Анан эмне болот дебесизби? Жаңы үйлөндү. Анан бул жаңы 2 жаш мындай жаңы үйлөнгөндөр, булар итак эле жашоону билбей кирип атат. Эми жашоону билбей дегенде жашоого бир машыккан жок, бир эме кылган жок. Ошо кирип эле башталды, казан аяк кагышып калган. Мисалы биринчи сүйүү менен башталды, анан 1 ай өтпөй эле, же 3 ай өтпөй ушундай башталат. Бул жерде мындай эркек жактан караганда, эркек келинчегин бактылуу кылайын дейт, аны кылат, муну кылат. Келинчеги же бактылуу болгонун көрсөтпөйт, же көрсөтө албайт. Аны кылса да бактысыз, муну кылса да бактысыз болот. Анан аягында банкрот болот, мындай айткандачы. Анткени аны кылып бактысыз болот, аны аял киши тамак жөн эле мисалы аял кишинин бактылуу болгонун көрсөткөндү үйрөнүш керек. Же жөн эле кылган нерсе, мисалы бүгүн ушинтип иштеп келдиңиз, тамак сиз тамак алып келип мындай, ошо какой-то эркектин кылганды эле айтса, бул нерсе уже бактылуу болгонго бир какой-то знак болсо, эркек даже калп эле кылса да, о мен бактылуу кылып атыпмын деген бир чувство менен кетмек да. Бирок андай болбоду, аны кылса да болот, муну кылса жабып кыла бер, мындай кыла бергенде баягы эркек уже бактылуу кыла албай банкрот болот. Ал бизнесте банкрот болот. Банкрот болгондон кийин анан кийинки бизнеске кирет деп койбоймунбу? Шутка. Бактылуу кыла албагандан кийин уже эмне кылды? Өзүнүн эмне кылды? Коргой баштайт да. Уже бул атака, мындай айтканда, өзүнү коргой баштайт. Уже бул эме эмес, баягы эркек дегенде айкөл, кең пейил, натурасы ошондой да турабы? Кичине нерсеге такалып эме кыла бербейт, натурасы ошондой. Натурасынан чыгып кеткенде эркек эмне болот? Уже аны кылды мындай эркектик эмеси бааланбай калганда, бул уже аялдык эмеге өтө баштайт да. Уже эмне кылат? Уже атаандаша баштайт. По идее эркек неге атаандашсын? 1 сом, 2 сомго атаандашмак беле. Бирок ал жерде баягы банкрот болуп, уже өзүнү коргой баштаганда уже атаандаша баштайт. Анан критикалай баштайт, ошондон башталат эмечи. Эми эркек жактан алып барганчы. Ошого аялдарга советим, мисалы эркектин баягындай бир нерсени баалаганда аял киши бактылуу болгонду үйрөнүш керек биринчиденчи. Бирок айтат да, андай болсо кантип бактылуу болоюн деп. Жок, сиз жөн эле бактылуу боло бериңиз, анан ал жака таасир берет. Ошого жана айттым го, эгер бактылуу кылды, аны кылды, муну кылды, эркек банкрот болду, уже өзүн коргой баштайт уже. Критика кылса, мындай кылат, анан жок дегенде эркек мындай кылат. Анда макул, сен айтканыңды эле кылайынчы, анда отура берейин, же эмне кылайын деп эме кылат. Аял аны айтат, муну айтат, болбойт. Анткени эркек билет да көчөдө кантип иштеш керек, кимди эми салыш керек депчи. Аялдын айтканы боло берет. Ошон үчүн аялдардын айтканын напрямую ошондой кылыш керек эмес. Аялдар дайыма кыйыртма сүйлөйт. Сиз билесиз да аны, эч качан бир аял баягындай эркекке окшоп түзмө-түз сүйлөбөйт экен да. Сөзсүз бир кыйыртма менен сүйлөйт да. Же эркектин айтканын сөзсүз кыйыртма менен алат. Мындай бир түз
албайт да, аялдын мээси ошентип иштейт. Бул апаңыз ошондой, карындашыңыз ошондой, кызыңыз ошондой, жолдош, келинчегиңиз ошондой да. Ошондой иштейт. Ошон үчүн эркектерге айтмакмын, мен келинчегим менен мындай эмес, бул баардык адам аял заты ошондой. Апаңыз да ошондой, эркектерге айтам. Аялдар эркекти кантип ойлойт? Мындай, эркекти баягы түз айтканды түз албай, кыйыртма алат дагы ошо мааниге келет. Эркектер аялдыкыны түз алат. Ошон үчүн эркектер намекти түшүнбөйт дегенде, эркектин нар жагында, дээринде жок ал нерсе. Мисалы, эркек аял бирдемке айтты да, баягы болот го, баягы анекдоттор айтат, кыз жигит баратса, бир жерден манты жыттанат экен ресторан жанында, анан кийин манты жыттанды десе, жакшы жыттанды десе, кыз анан тиги эркек намек түшүнбөйт, анда ошол жактан дагы өтөлү дейт го, баягындай ресторанга баралы деген понятие ошо сыяктуучу. Ошон үчүн баягы бири-бирибизди жакшы түшүнүш керек да, аял менен эркек буну түшүнүш керек, буну үйрөнүш керек. Бул өтө чоң нерсе, маанилүү нерсе. Буга бир тыйын коротпойбуз, бир убакыт коротпойбуз. Андан кийин келебиз да, эмнеге болбой атат дейбиз. Биз жазганды үйрөнүш үчүн канча жыл окуйбуз, туурабы? Китепти түшүнүш үчүн канча, бир тилди канча убакыт окуйбуз. Бирок баягындай аял менен эркектин жашоосун как будто тик өзү болуп калыш керек. Андай нерсе болбойт да. Бул аябай чоң нерсе. Бирок негедир мектеп барбы ушунун? Сиз ошондой мектепке бардыңыз беле? Университетке бардыңызбы? Жок, мындай мектеп, университет жок да. Ошого баягы бизге окшогондор баягындай бул нерсени баягы тренинг кылып, марафон кылып, азыр бизде эки дүйнө жашоого машыгуу бору-бору бар. Именно ушул тема боюнчачы. Бизде мисалы 4 тармактуу өнүгүү бар. Жеке өнүгүү, үй бүлөлүк бакыт, бизнес же коомдук ордум, анан бизнес карьера, анан коомдук ордум. Бул адамга өтө керектүү нерселер болот да. Ушуну билсе, мисалычы, казанага кагылышпаса канчалаган нерсе болот. Баласы психологически жакшы өсөт, экөө бактылуу бири-бирине энергия берет. Азыр аял менен эркек кырылышып эле, уже байыганга да проблема, бактылуу болгонго да, бир өнүккөнгө да жок да. Анткени экөө бири-бири менен туруп эле, бири-бири менен энергиясын жеп коет дагы. Болду, дальше кантип байысын, кантип ишке чыксын, кантип эме кылсын. Даже мен сизге айтып берейин, мен мындай постоянно ойлоном го, баягындайчы, мисалы, аял киши эркекке поддержка кылыш керек деген сөз бар го. Эркек айтат, мага эч поддержка кылбай атасың десе, аял мынтип ойлойт экен. Сизге да балким суроо берейин, сиз аял киши катары айтыңыз. Поддержка кылыш керек десе, эч поддержка кылбай десе, жанакы аял чогуу чыгып, иштешип, акча табышсын деп ошондой кылып ойлонот экен аял. Туурабы, туура эмеспи? Поддержка ошентип эмне? Эркекке андай поддержка эмес. Эркекке кандай поддержка дегенде ошол. Эркек тапкан акчасын эле ошо акчаңызга ушинтип кийинип алыңыз деп, ошол өзүнүн акчасы менен өзүнү кийиндирген ошол поддержка да. Ошондой. Мисалы, эркек акча тапты да, мисалы мен акча тапсам, мен өзүмө ар нерсени албайм, биринчи мен үй бүлөм важный да, бала чакам же келинчегимди баягы эмесин бүтүрөм, эркек баягы жүрө берет. Айырмасы жок, эркекке бир көйнөк, бир шым болду, башка эме жок. Баарыңыздарга айтайын, эркектерге мындай кыскача нерсеси, эркекте чоң фантазия, максаттар болбойт да. Кызык нерсе, эркек кандай дейт, ооба. Мисалы мындай нерсе, эгер бул дүйнө аялдар болбогондо мынчалык өнүкпөйт эле. Неге дегенде, ошо таш доорунда үңкүрдө жашай берет элек да, неге эме кылдык? Аял келиптир да, эми баягы приколдо айтат да, эркектер үңкүрдө мынтип от жагы ысынып отурса, бир аял үшүп аткан экен, эме ысынып ал деп от жака келип, ошол жерде ысынып атып, ошол ойдон аял калып кетиптир да, ошол ойдон анан өнүгүү башталып кетти. Болбосо ошо үңкүрдө эле жашай берет эле эркектер. Бул не деген сөз? Эркекти мындай карасаңыздар, бир чоң максаттары болбойт да. Мындай азыр жоопкерчилик болсо, ошо кылганы боюнча жүрөт. Мен өзүмдөн байкадым, мисалы. Мен Америкада жүргөндө окуп, анан эме кылам, бир балдар бар эле, бир ата-энеси үй ал дебесе, же бирдемке кыл дебесе, өзүнүн бир аз расходун жаап, карждан жаап иштеп жүрө берет да, бир мындай бир чоң эмеси жок эле да. Эми көбүнчө ошондой эле. Ошого эркектерге бир советим мындай да. Бул аябай күчтүү совет, бирок жөнөкөй совет. Ким түшүнсө ага жакшы болот. Мен айтам да, эркектер сиздер монтип максат коюп, тигине кылым кереги жок. Аластар именно аялдар эмне каалайт? Мисалы, үйүндө келинчегиңиз эмне каалайт? Апаңыз эмне каалайт? Кызыңыз эмне каалайт? Карындашыңыз эмне каалайт? Жөн эле ошолордун каалоолорун список кылып туруп эле, болду, галочка коюп эле аткарып кете берсеңиз, кичинесинен баштап, сиз аябай успешный эркек болосуз, аябай бай эркек болосуз. Анткени тем более аялдарда баягы байлык боюнча эме бүтпөйт да, фантазия бүтпөйт, суммалар бүтпөй кете берет да. Бул аябай жөнөкөй нерсе да. Эркекке бул нерсе бирөөнү аткарган, анан бирок главный ал жерде келинчеги баягы рахмат айтып, сыйлаганды эле билсе болду да.
Агай, көчө ушул тема боюнча бир байке менен сүйлөшүп отуруп мынтип сурадым да. Көрсө, эркекке деген абересиң деген аял керек экен депчи. Ой, Haberesi. машинага бересиң сен мага деп чатак чыгарганда эркектер деген аябай акчалуу болот экен, анан чуркап иштейт экен деп айтсам айтат. Ал деген туура эмес деп атпайбы? Анткени кээ бир эркектин дейт, жүк көтөргөнү бир 2 килограмм гана жүктү көтөрө алышы мүмкүн. Кээ бир эркектин машинеси 1 тонналык болушу мүмкүн. Анан 2 килограммдык жүк көтөргөн эркекке 2 тонналык неме жүктү оодарып койсоң, бели сынып өлүп калбайбы деп атпайбы агай? Al aytkanınız tuğra, bирок мындай tuğra жеткириш керек аял кишичи. Bir. Анан эркек итагиле мен мынтип айтам да, даже бир молдо аке айтты окшойт, молдо аке кыргыздардан эле же ошо бир мынтип уктум да. Эркектин дейт, анан эми бул молдо аке бир илими бар да, молдо кишинин бир илими алган да ошо. Эркектин дейт, аялынын иштеп алда акча тапсын деп андан күткөн бул уже арам деп айтты да, бул ушинтип айтып атат. Эми анын сөзү. Мындай бир логикага алып карасам, чынында эле жакшы нерсе эмес экен да. Макул, азыр кенчеги жардам берип атат, чогуу иштешип атат, же кенже дагы көп акча таап атышмы, бирок эркекте бул максат болбош керек да. Эркекте бул өзү бүт нерсени снабжать этиш үчүн эме кылыш үчүн. Анан сиз айттыңыз баягы, эркекте 1 килограмм, 100 килограмм көтөрүш мүмкүн. Любой эркек чоңду көтөрүп кете берет, бирок любой нерсеге тренировка бар да. Анда натурасындар Кудай берген дүйнөнү ким башкарып атат? Ошо эркек башкарып. Көбүнчө президенттер ким? Эркектер. Бунун колунан келет да. Ошон үчүн аял жакшы, эр жакшы, ваз жакшы, хан жакшы деп атпайбы? Аял жакшы, эр жакшы деген бул деген сөз баягы аны эркек кыла алат да, бирок ошого туура жетиш керек. Бул жерде жөнөкөй эле коммуникация бир. Мисалы атаандаштык болуп атпайбы? Атаандашканда тиги жеңилип калбайын деп бирөө тигинин аялына салыштырып атат, же жолдошунун тигин эркек жолдошуна салыштырып атат. Биринчиден салыштыруу жакшы нерсе эмес да. Анткени Кудай аны антип жараткан, буну мынтип жараткан. Ал ошол эме сферада өскөн, ошол тажрыйбаны же ошол эме тарбияны алган, бул мул тарбия. Антип эме кереги жок. Ар ким өзүнүн жолдошу индивидуальный. Андан ошо аябай күчтүү адам чыгат, ал жолдошунан чыгат. Жок, чыкпайт, тигинен чыгат десе да ажырашып тиге тие албайт да. Бул жерде уже туура эмес эле нерсе менен кыйналып жүрөбүз да. Жок, өзүңүздүн эркегиңизди алыңыз, ошону чыгарыңыз, ал чыгат. Бирок жалып кылат, чыкпайт да качан мынчан деп. Бир аракет кылдыңыз, бир иш кылып көрдүңүзбү? Мисалы бир эркек кантип түшүнөт, ошону эми аялдарга айтам да. Анан эми азыр мисалы мындай болушу мүмкүн да. Мисалы кээ бирдер мага айтат, апрель нерсен мындай кандай десем, мындай өзүнү сүйгөн эркек же аял, өзүнү сүйгөн, самоуважение, самолюбиясы жогору болгон, өзүнүн жолдошу кандай болсо дагы кемчилдиги менен кабыл кылганга күчү жетет. А өзүнү сүйбөгөн киши жолдошун да кабыл кыла, критика кыла берет же кенчейин кабыл кыла. Мисалы айтам, күчтүү эркектерди айтайлы. Мисалы же өзүңүздүн ата катары же апа катары айтыңыз, мисалы балаңыз кандай төрөлсө дагы, эми Кудай сактасын, майып балдар бар, ар түрдүү бар. Өзүнүн баласы өзүнө жаш көрүнөт, кандай болсо да эме кылып жүрөт, туурабы? Аны бая ыргытып, андай нерсе жок. Программага Кудай киргизген да. Ошол сыяктуу бардык эркектерге, аялдарга айтылам, бул өзүнү сүйгөндү, уважать эткенди үйрөнсө, келинчегин да жакшы кабыл кылат. Во-первых, өзүнү кабыл кылат. Анткени Кудай өзүнү кантип жаратса, ушундай деп кабыл кылат. Мындай кемчилдиктерин эме кылбайт да. А келинчегинин да уже кемчилигин көрбөй кабыл кылат. Анткени бул менин келинчегим. Ошончо байкасаңыздар, баягындай уверенный эркектердин даже келинчектери сулуу болбосо дагы, келинчегим да деп мындай кабыл кылып кете берет го, мисалычы. А өзүнү сүйбөй, өзүндө проблема болгондор беркилерге жабышат. Түшүнүңүз, өзүн көтөрүш үчүн сулууга жабышат, же наркы ошо күчтүүгө, акчасы барга жабышат деген сыяктуу, ошол сыяктуу да. Но в любом случае, эгер өзүңүздөрдү сүйгөнүңүздө жолдошуңуздар кандай болсо да кабыл кылып, аны өзгөрткөнгө цел коюп, жашоону өзгөрткөнгө кетесиздер. Тем более бул жашоодо сразу баягы ойлогондор резко болуп калбайт. Даже аял киши сиз полноценный эмессиз, же эркек полноценный эмес. Бул жашоого машыгы биз баягындай ошол ичибизде болгон бүт потенциалыбызды чыгарыш үчүн бул жашоодо кылып кете беребиз да. Бул эмес, уже конечный итогко келиш керек, мындай болуш керек. Анда уже жашоонун кереги жок, уже бүттү, тиги дүйнөгө даяр болуп калган болобуз да. Бул жерде эмнеге кыйынчылыктар болуп атат? Адам баласы өссүн, жаңы нерселер үйрөнсүн, мисалы, кызык болсун. Мисалы айтат да,
аялын түшүнбөй атат, аялым мындай болсо, аялым тигиндей болсо, мен айтам да, бул чынында психологически ушул нерсе экен да. Эгер аялыңыз ошо сиз ойлогондой эркекте рациональный болуп, эркекке окшош болгондо, сиз теги эле ал аялыңызды сүймөк эмессиз. Мындай ойлосоңуз окшош да, баягы мен билем конкретно эмне кылсам ошо ал эркекке кызык болуп калат. Мисалычы. Же аял киши эркекти аял катары көрөт да, мындай кылса болот, мындай кылса. Жок, андай болсо сизге теги эле жакпай калмак. Эгер жолдошуңуз сизге окшош болуп, сиз айтканда аял характери болгондо, анда жашоо болмок эмес, туурабы? Ошо сыяктуу. Ошон үчүн биз башкачабыз буну кабыл кылыш керек. Анан эркекти эркек катары кабыл кылыш керек, аялды аял катары. Аялдын күчү эмнеде дедим, назиктигинде. Мисалы мындай караңыз, жөн эле сөздө даже буну Америкада социальный проект кылып текшеришкен. Bir аял, bir kızga bayağında kapüşon, mapüşon, джинсымыз кийдирип, баягы кроссовка, эркек сымак кылып кийгизип туруп, анан кийин эркектер өтүрсө, ошо үнү да эркекче чыгат да. Hey, can you help me here? деп мындай жардам берип койгочу деп мындай эркекке окшоп сүйлөсө, эч ким жардам берип өтүп кете берет да. Анан жанакы аялды экинчи варианты аябай аял мындай назик кылып, платья кийгизип, көйнөк кийгизип, чачтарын жасап, аяк кылып анан, кечиресиз, бир аз жардам берип коюңуз десе, 3-4 эркек чуркап келет да мындай. Эми көрдүңүздөр, күч не деген сөз? Влияние кыла турган деген сөз, туурабы? Бирге таасир берүү. Ошон үчүн аялдын эгер жолдошуңузга, балаңызга, атаңызга же мындай эркек мындай жакындарыңызга сүйлөгөндө канчалык сиз назик болсоңуз, сиз эркек подсознательный таасир берет ал. Ал баягында эме кыла албайт. Ал таасир бербеди деп миллион жолу айтса да, бул программа ошондой иштейт да. Ошон үчүн аялдарга баарыңыздар сатым мындай үнүңүздөрдү жаш кылып мындай назик болсоңуздар таасир берет. Сиз күчтүү болосуз. Монтип шымаланып көчөгө чыгып алып, монтип мушташып, мындай ал күч эмес. Даже Россияда пацанка деген бир программа бар болчу. Мен Россияда жашап жүргөндөрчү. Анан пацанка деген программада ошо эркек сымал кыздарды программада ошо эме кылат да, баягындай аялдык эмеге үйрөтөт, назиктикке үйрөтөт. Ошол жерде здоровый баягы аял кыздар бар да, штангист бир кыз бар да, мондай. Анан ошо сүйлөшүп мынтип айтып атат да, бул здоровый да. Мне тоже хочется сильное плечо дейт да. Мындай бир сильный плечо болсо болмок дейт. Өзү баягы бир эркекти жыгып коет да, пайда. Ал не деген сөз, сильный плечо? Менден да мондай күчтүү маанисинде айткан жок ал. Ал мындай психологически күчтүү турат го баягындай, мындай чечкиндүү эркек, мындай кылса артында турат, сүйөт, ушундай. Ошондой сильный плечо, бул натурасы ошондой да. Ошого мен мынтип айтмакмын баарыңыздарга, баардык адамдарга, ошого Кудайдын жараткан табияты бар. Ошол табият күч бул. Мисал айталы, жамгыр жаабаса же тоодон ылдый карап агат да суу, муну жогору актырайын десе, адам кыйналат, уже мотор керек, күч керек, электричество керек уже. Эгер табиятын колдонсо, анда эчтекенин кереги жок. Мисалы, бир эркекке бир мындай эркек кандай табияты менен согушка чыгып кетип атпайбы, туурабы? Эркек барып согушуп атат. Бунун наркы жагында бар. Согушпаган эркек барып залга барып атат, УФСге чыгып мушташып атат. Бул эмне? Бул эме, бул табияты ошондой да, бул согушкан эркек да, мисалы. Ошон үчүн эркек көчөдө жүрүш керек. Эркек кечке үйдө жүрүп шыпырып казанып, бул эркекке аябай кыйын нерсе, табиятынан тескери келет. Бирөө айтып калышы жок, теги жакшы. Эми какой-то исключение болушу мүмкүн, повар болуп, тамак жасап, бирок негизинен аялдын ишин аял кылса, эркектин ишин эркек кылса, бул жерде маселелер чечилет. Бир кыйынчылык болбойт. Анткени мындай жакшы да. Мен жакшы кыйналып баягы уктабасам деле бир жака барып мындай болду, тигиндей болду. Эркекке жагат да, вот мен кылып атам деген баягындай цинит этсечи аялы. Ал жерде шрам болобу, бирдемке болобу, не важно. Мисал айталы, убагында таш доорунда эми ошол убактарда дейли, аялдар ошондой здоровый эркектер тандаган да. Анан неге тандаган дегенде, аялдын табияты ошондой, аял ошентип тамак таап келе албайт, барып бир нерсени өлтүрүп, анчын баягы исключение аялдар болгон, чтобы баягы күчтүү эме болуп ошо. Бирок аял табиятынан эмес, бул бала менен калган да. Аял киши баласыны бакканга, бул инстинктивный ошондой. Балам калып калбасын, неме болду. Байкасаңыздар, көбүнчө ажырашкандар көбүнчө балдары каяка барат? Апасына барат. Же апасы алып кетет. Кээ бир эркектер иши жок. Баласы төрөлдү, ажырашып кетсе да, балам не болду да, тигиндей. Эркекте андай эме жок да. Анчалык күч жок. Инстинктивнийче. Ошого аялга кетет. Ошон үчүн аял балдарыны караган үчүн ошондой здоровый эркектер калайт. Неге дегенде, ал барып туруп, аң уулап же балык кармап же чымчык эме кылып алып келип үй бүлөсүн багат деген. Бул баласыны багыш үчүн ал эркек здоровый эркек тандаган. Азыркы заманда неге акчасы менен тандап атат, эмне андай кылып атат дегенде,
men mындай сүйүү мүyүү эч ким мындай нерсе жок да баягы натурага келгенде мисалычы. А неге ошол аял киши эркекти тандап атат? Ал балким красавчик эмес, балким эмес, бирок акча анткени уже инстинктивно балдарын коргош керек, балдарын багыш керек. Бул ушундай, бул жакшы да эмес, жаман да эмес, бул ушундай натура, бул табият. Ошон үчүн баягы эркектер мындай сүйүү менен эме кылды, мындай аябай жакшы подход кылсаңыз, уже сизди тандайт тагиле. Анан еще мындай нерсе бар. Аялдар менен эркектерди түшүнүш үчүн мындай. Мисалы, аялдар чечкиндүү эркекти каалайт, туура эмеспи? Туура. Эми ошолдун техникасын айтып берейин, инсайт айтып берейин, что кантип эркек чечкиндүү болсун. Любой аял, кызыңыз, келинчегиңиз, апаңыз, просто баягы аял эркек болгондо как будто душман дейт да. Жок, кызыңыз да ошондой. Анткени мен өзүм текшердим да. Эми келинчегим менен конкурент болушу мүмкүн там, сен мындай деп. Анан кызымды карасам, кызым да ошондой экен. Мисалы мындай нерсе да. Аял киши эркек менен сүйлөшкөндө сөзсүз суроо менен сүйлөшөт. Кыйыртма менен сүйлөшөт, бир башка маанеге келет деп сүйлөшөт. Мисал айталы, эркек менен аял кетип атса машинада, келинчеги айтса, туалетке барасыңбы деп, мисалы туалетке барасыңбы деп, максат туалетке барасың десе, эркек туалетке баргысы келбесе, карайт да, анткени түз алат буну. Туура, түз алгандан кийин барым келип атат, жок, барбайм. Суроо берди, суроого жооп берди. Туппа туура, кетип атам туура. Анан келинчеги таанып калат. Неге таанытат? Анткени сиз билесиз, туалетке барасыңбы деген сөз, эркекче которгондо максат машинаны бур, туалетке кет деген сөз. Туурабы? Бирок андай напрямую андай түшүнүлбөйт. Напрямую жөн эле суроо берет да, жооп берет ушундай. А аял постоянно ушинтип сүйлөйт. Эми караңыздар, эркектерге особенно. Эгер аялдар болсо, аялдар кандай кылыш керек башта, ошон үчүн эркектер үчүн мындай. Аялыңыздар бирдемке айтканда, не дегиси келип атат, что она имела в виду деп постоянно ойлонуңуздар. Менде случай болгон, мисалы, келинчегим эми бир убакта телефон чалды, ушул жака барбай эле кой эле, уже жамгыр жаап атат экен деди. Менин пикиримди сурап атат, Анан, макул барып эле кой деп койдум. Андан кийин дагы бир 10 мүнөт өткөндөн кийин дагы чалып, ушул жака барбай эле кой эле деп, дагы ошону эле кайталап атат. Мен жана ответ. Бул деген сөз, ал маанеге келбейт анын суроосу. Любой аялдын бир суроо бергенде напрямую ал маанеге келбейт, башка бир маанеге келет. Ал баралы деп атат. Бирок ошону подтверждение көрсөтүп атат да, анткени эркек болуш керек да. Бул эркек дегени мындай, менин жолдошум ушундай дегенде. Ошондой эркектер, мен азыр ушундай кылам. Кенче мындай кылбай эле коелу дегенде, мен наоборот тескерисин айтам азыр. Мисалы ошол убакта мисалы, анда ресторанга барбай эле кой эле, жамгыр жаап атат деп сурады, анан эки жолда сурап атат деп атпаймынбы? Уже мен эмне кылам? Ушундай жамгыр жаап атат, барбай эле кой элесе. Неге жамгыр бизди токтотмок беле? Барабыз, конечно. Эмне болупту жамгыр деп айтып койсом, уже келинчегим көзүндө эмне болот? Чечкиндүү эркек. Чечкиндүү. Решительный. Ошо аялдарга жаккан нерсе ошо, буну эркек түшүнбөгөн үчүн ошондой. Аялдар жолдошуну бул чечкиндүү эмес деп көрө берет. Андай эмес, эркек түшүнбөй атат, эркек чечкиндүү каалайт, бирок аны үйрөнгөн жок да. Ошого аялдар болсо бул эмеде биринчи жолдошу менен сөйлөш үчүн баягы түз сүйлөгөндү үйрөнүш керек, бир аз эркекти кылдырыш үчүн. Анан аны үйрөтүш керек. Биз мындай дегенде бул маанеге келет деп. Аны аялдар өзү да билбейт да. Анан айтып мындай текшергенде аялдар ошентип ойлонот экен, мындай кылып жолдошум көндүрөйүн деп. Мисалы, сиз айтасыз, мисалы, бир аял киши айтат, жолдошуна айтат, күз келип калыптыр десе, ал жолдош айтат, мындай, туура октябрь уже. Жакында ноябрь уже күз келип калыптыр, ооба деп айтып койду бүттү. Анан келинчеги таарынып калат. Неге таарынды десе, келинчеги мынтип айтты эле. Шуба алайлы деди, жанагы жолдошу жок деп койду. Туурабы? А шуба алайлы деп айткан жок да түз. Ал эмне деп айтты? Күз келип калыптыр деп айтты. Аны эркек түшүнүш керек да, мындай күз келип калса, азына шуба алайлы, аны жашоо ушундай да. Ошон үчүн келинчеги менен жакшы түшүнүш үчүн же келинчеги жолдошун жакшы түшүнүп, ушундай нерсени сөзсүз үйрөнүш керек. Жок, ата бабаларыбыз мындай кылган, макул, ата бабаларыбыз кандай кылса, ошондой кылган, ал кылып кетет. Даже тонкуштар бар, биз кийин эме кылам. Бул жерде мындай нерсе да, макул, ата бабаларыбыз бир коучту же бир психологияны, бир эмени үйрөнгөнгө бир мүмкүнчүлүк болуптур. Анткени тоодо эме кылып, ал жерде теге эле мудрый адамдар болгон, конечно, аябай акылман адамдар болгон. Эми ошол кишилерге айтам да. Азыр сизде мүмкүнчүлүк бар, психология деген эмне, динде кандай, бүт ошолорду ачып окуп, өзүңүз өзгөрсөңүз, автоматически жолдошуңуз да өзгөрүшү мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи? Менимче сөзсүз өзгөрөт. Мындайча айтканда, аял болгон сайын эркек болуп кетет. Же бул жерде эркек болсо, аялы мындайса, анда сиз эркек болуңуз, анан аял болуп кетет да, автоматически. Мен буну каяктан билем? Мен Кудайга шүгүр келинчегимде бул нерсени көп мага жардам берди. Анткени бизде, мен дагы, биз Советский Союзда, баягы Совет доорунда билесиздер да, 90-жылдар Советский жыгылгандан кийин
Erkekтерде алар функциональный иштеп атпайбы, мисалы мындай завод жок, бүт жумуш жок да, анткени эркектер заводдо иштеген, советский жылында завод жок. Анан дагы эмне бүт жумуштар жок, үйдө алып калган. Анан стресс болуп кеткен. Акча таппай атат, үйгө келсе мындай болуп атат. Анан ичип кеткен көп киши. 90-жылдар билесиздер да, мен баягы Бишкекке биринчи көчүп келгенде Ош базарынын жанында жашайт элек. Көчөдө мындай 4 көчөнүн ар жеринде мындай кыймылдап, дыңк аякка жыгылган мастар көп эле да, мындай ичип кеткендер көп эле да, ошол убактардачы. Анан алдагы бир көкөттө бир нерсенен. А бирок аялдар выживать этиш керек. Эпчил болуш керек. Алар эмне кылды? Базарга чыгып мындай кылып, мындайча айтканда, үйдө аял күчтүү болгон балдар өсүп чыкты да. Мисалы, биз ошондойбуз, башка ошо поколениялар ошондой да. Ошонун ушундай эркектер чыкты. Буну орустарда көп изилдеп келиптир, көбүнчө изилдептир. Эми ушул бойдон калып кеттик эмес. Биз буну ушундай өссөк, натурабыз ушундай. Үйдө апалар көбүнчө чечкинди болуп өссө, значит, азыр бул натурадан чыкты, анткени мажбур болчу ал убакта, туурабы? Советский Союзда эми акча табыш керек, үйдө отурат, анан өкмөт жок дейт эле. Советский Союз жыгылса, ким, кайсы өкмөт зарплата берет ушунда. Ошон үчүн эптеп кетишкен да. Ошого апаларга чоң рахмат ал убакта. Бирок анын балдары, эркектер ушундай болуп калышы мүмкүн. Бирок буну дагы үйрөнүп чыксак болот. Мисалы айтайлы, мен биринчи үйлөнгөндө баягы келинчегим определенный иштерди кылбай коет эле да, мындай эркектин иши. Мисалы, барып базардан картошка алып келиш керек. Эми бул дагы суроо болушу мүмкүн. Эмне аял алып келсе болбойбу, тигине. Жок, мындай алганда эркек действительно конкретный отидо эркек болом десе, тамагыны дагы, үй бүлөнү, ремонттун бүт баарын эркек кылып коюш керек да. Эми ал физически акча тапкан, эмеги ушу болуш керек. Роль ушунтип ойнолуш керек да. Анын натура ошондой дейм да, ошондой. Анан кылбай койду. Биринчиден биздики деле түшүнүксүз болду. Неге ушул жерде эле турбай алып келбейсиң? Суу алып келсе, эшиктен үйгө алып келбейт да. Эми конечно баягындай оор болушу мүмкүн, бирок кылдыратып алып келсе, бир вариант бар да, бир иш кылса болот деген. Ал кылбай кийин бирок мага аябай ыраазы болдум келинчегиме, чтобы ал определенный эркектин ишин кылбай койгон үчүн мен ага өзүмдү тренировка кылдым. Үйдө не бар, тигиндей бар баягы. Үйгө керектүү нерселерди, эркектин кыла турган иштерин эме кылып койдум да, ошондо. Уже мен андан өнүктүм да. Аял кишилер дагы ошол убакта аял киши кылган ишти эркекке бербесе жакшы болот. Анткени мен азыр кухняга кирип тамак жасасам, уже мен бизнес, акча тапкандар жок болуп кетет да, тамакты жакшы жашашым керек. Эркекте ушундай иштейт да, баягы мультифункциональный иштебейт. Эркекте баягындай кандайсам, бир эле функцияны кылат, бүттү, башканы кыла албайт. Мисалы, көбүнчө эркектер бирдемке үстүнөн ойлонуп кетет го баягындай. Жок да, уже бирдемкени кылып атса, тиги внимание кыла албайт. Ошон үчүн эркектерге эң жакшы үйдө мунаны кыл деп баягы аялдын кылган ишин бербесеңиздер аял кишилерге жакшы болот. Ал отурат да, иш кылбай атат дейт да, мисалы аялдарчы. Жок, эркек ушундай, отуруп, ойлонуп отура берет да. Ойлонуп, бир иш болгондо анан резко кылат да. Бирок айтышы мүмкүн да, мага дейт, мен канча жылдан бери үйдө эле отурат, эчтеке кылбайт, тигиндей кылат. Анда кичинекей нерсе кылса да аны бааласа, ал көтөрүлөт. Баалабайса отуруп эле биринчи жөн типа калп эле баалап коюңуз. Калп эле мына сен мени багып атасың, мындай жөн, макул эми, ишкирини болсун. Бул тренировка да. Англисчеде мындай сөз бар го. Fake it until you make it. Бүт нерсе биринчи эмне болот? Искусственный болот, туурабы? Андан кийин бара эмне болот? Натурага айланат да. Мисалы, үйдө баягы жакшы урушпай, талашпай жашаган биринчи искусственный болот да. Анткени ушул акачан дайыма урушуп жүрсөңүз, мындан кийин урушпайсыз, болду. Биринчи жолу кызык болот. Эмне болуп кеткен, баягы жин тийгенби деген ситуациялар болот го баягы. Бул норма, искусственный болот. Андан кийин барып бул нормага айланат. Мисалы, биринчи биз да 2000 канчада баштаганбыз? 2010да баштадык беле. Биздин үйдө 2011де мисалы бизде воскресенье күнү семейный күн. Ал күнү иштебейм. Мен балдар менен болом, ушундай. Бизде ушундай. Биринчи эми баягы андай нерсе жок да, эч кимде воскресенье күнү семейный күн деген понятие жок. Бир өкмөттүн жазган эмеси жок. Субботник деген бир андай нерсе жок да. Мен просто коуч болуп, өзүм да билбей турдум да. Ошондо коеюн дедим. Анткени постоянно эркек иштесе иштеп кете берет да, баягы токтобойт да, түшүнбөй калам. Караса эле 10 жыл өтүп кетти, балдар чоңоюп кетти. Ошону программа кириш керек. Кайзен план дегендер бар го, баягы бир нерсеге расписание коюп коюш керек да. Коюп койгондон кийин ал кайталана берет да. Ошол сыяктуу болуп, мисалы, ал нерседе уже эме болот. Ошон үчүн эркектерге ушундай бир үй бүлөнү карай турган, эме турган отдельно. Анан көбүнчө эркектерде мындай да ой болушу мүмкүн да. Акча берсем эле болду уже, акча берип атпаймынбы? Эмне кылып ат? Сени сүйгөнүмдү көрсөтүп атпаймынбы? Эмне десе, машина алып берип эдим, там шуба, шакек алып берип эдим, ушинтип ойлонот да. Мен айтам да, ошо 4 тармактуу деген ушундай да. Сиздин акча тапканыңыз бул отдельный тема.
Бул тиги менен анан аял киши менен келинчегиңиз менен мынтип отдельно аны менен отдельно иштешиңиз керек. Балдарыңыз менен отдельно иштешиңиз керек. Акча просто жардам берет, жакшыраак ресторанга алып барасыз эмес да, бирок аны алып барышыңыз керек. Ал жөндөн жолу акча жөнөтүп койсоңуз өзү ресторанда жей бербейт. Андай нерсе жок ошо. Буга жашоого машыгыш керек да. Мен өзүмдү түшүндүм, баарына да совет бермекмин. Мен даже Максат Муктар болуп канча техника үйрөнүп, мен дагы эле практика кылам да. Дагы эле келинчегим аял киши. Кыздарым аял заты бар аларда. Алардын характери чыга берет. Мен аны үйрөнө берем ошо сыяктуучу. Ошого уурган деген сөз эми ар түрдүү себептери болушу мүмкүн. Тарбияланыш керек, тренировка кылыш керек. Мисал айталы, Назир Айтбекованын кыргызчасы аябай жакшы. Туурабы? Бирок Назир Айтбекова төрөлүп эле монтип кыргызча сүйлөп калган жок, туурабы? Канчалаган китеп окуду, анализ кылды. Мен эсимде бар, сиз менен жолукканда сүйлөгөндө мындай кылыш керек, иштен дем алыш керек, определенный техникалар айткансыз, туурабы? Үйрөндүңүзбү ошону? Үйрөнгөндөн кийин мынтип жакшы болуп, ведущий болуп сүйлөп атасыз. Ошол сыяктуу эле жакшы чечкиндүү эркек болгондо да техникасын үйрөнүш керек. Назик аял болушкондо техниканы үйрөнүп, ага тренировка кылыш керек. Азыр Айтбекованы Ошко айылга коюп койдук. Только оштуктар менен сүйлөшөт. Мисалчы. Айтбекова, Назир Айтбекова кааласа да каалабаса аягында бир аз акцент кирип калабы о эмеге, туурабы? Болобу ушундай натурал? Бар, ал акценти бар. Итагиле бар деңиз. Бул мындай да ошол. Мисалы адам өзгөрөт да, адам өзгөрөт. Ошон үчүн Чубак Раматов айткандай, сен таш эмессиң, сен суу эмессиң дейт да. Мен ушундаймын да, сен адамсың, өзгөрөсүң дейт да. Ошон үчүн баарыбыз аял болсок дагы, эркек болсок дагы тренировка кылып улучшать этишибиз керек, өнүгүшүбүз керек да. Бул дүйнөгө өнүгүү үчүн келгенбиз. Жөн эле мисалы мындай, иши өнүгүү бактылуулукту берет. Мисалы эсиңизде барбы, балаңыз мындай биринчи төрөлгөндө кыймылдай албайт эле. Анан 3 ай өткөндө, "О, мынтип жылып калды" деп биз бирөөгө мактанып айтат элек, туурабы? Анан бутуна туруп калды, уже мындай тай-тай кылып калды, сүйүнөбүз. Анан басып калды, мындай сүйүнөбүз. Анан китөө көрүңүз, каждый өнүккөнүн караган сайын сүйүнө беребиз. Значит, баарыбыз өнүккөнүбүздө бактылуу болобуз. А өнүгүш үчүн дагы сознание керек, баамдаш керек, байкаш керек. Ата кебиркилер бар мындай, мен кылып атпаймынбы, манчада эч өзгөрүү жок дейт. Бирок канча өзгөрдү өзү байкабай калды. Анан байкабаган адам бакытты көрө албайт. Бизде ушундай техника бар. Баамдаганга бакыт көрүнөт. Же шүгүр кылган, шүгүр сознанияда. Сүйүнүч сознанияда. Эгер сознательный болбосо адам сүйүнө албайт. Мындай баамдабаса да, туурабы? Мисалы Назир Айтбекова, сиз азыр мындай отуруп сознанияңыз колдонуп 10 жыл мурдагы Назир Айтбекова каякта эле, азыркы Назир Айтбекова каякта дегенде сизде разница барбы? Бар. Жок дегенде балаңыз 10 жашка чоң, мисалы. Уже кандай, уже бир баланы төрөп чоңойтуп койдуңуз да, мындай эч кандай бир апа катары туурабы, бир какой-то канча бир эмгек кылдыңыз, эме кылдыңыз, же азыркы карьераңыз, же канча элге салым коштуңуз мындай. Ошо сыяктуу бул өнүгүү болгон үчүн мындай карасаңыз сыймыктанасыз көп нерсеңизге, мындай жакшы болуптур деп сүйүнөсүз. Анткени өнүгүү болду. Мурда жаш кез экенбиз, жаштыкта мындай кылып коюппуз деп атасыз да, туурабы? Азыр андай неге азыркы акылым болгондо андай кылбайт элем деп, туурабы? Ушундай акылыңыз өстү эме сыяктуу. Ошон үчүн баарыбыз бул жерде төрөлүп калып эле ушундай неге андай эмес демеңиздер. Баарыбыз өнүгүшүбүз керек. Тил билбесек тил үйрөнөбүз. Жолдошубуз түшүнбөсөк түшүнгөндү үйрөнөбүз. Ал биздин айтканыбыз кылбаса кылдырганды үйрөнөбүз. Эркектерде аялды кылдырганды үйрөнөт. Аны кантип үйрөнүш керек? Өзү билиш керек. Аял деген мындай тигин, анда сиз жашооңуз ушундай. Анда ушинтип кете бериңиз. Бирөөнө жалып кылып эле, макул деп баягы эле өзгөрүп эле, баягы койчуман таягы ошентип эле жашооңуздан чыга алып эле айланып бир жерде циркуляция жүрөбүз. Токтоңуз. Жакшы жашоону каалабайсызбы? Туурабы? Бай, бактылуу, ийгиликтүү болгонду каалабайсызбы? Каалайбыз. Анан бирок кантип дейсиз да, туурабы? Баарыбыз кантип деп элечи. Ал туура, аз кантип деп ойлонбойбуз. Эч ким кантип деп ойлонбойбуз. Анда эмнени ойлонуш керек дейт? Биринчи эмне каалайсыз? Аны бир жазыңыз жөн эле кагазга. Мен жолдошум мындай болгон каалайм. Ошо жолдошуңуздун кандай болгонду каалаганды өзүңүз жазчыңыз, өзүңүз түшүнүңүз. Что вы хотите? Не каалайсыз? Жөндөн жөн эле баягында бул болбойт. Макул, ал болбойт. Эмне каалайсыз? Ошо каалаган нерсеңизди биринчи очерет каалабаган нерсеңиз аркылуу табасыз. Аял кишилерге жолдошуңуздун кандай жагын каалабайсыз? Мени уважать этпей,
мени сүйбөйт же шоколад алып келбейт, мындай ошо каалабаган жагын аябай жакшы билет. Баарыбыз жакшы билебиз туурабы. Сүйлөшкөндө только ошону айтабыз да. Мындайча айтканда биз каалабаган нерселерибизде экспертпиз, мастербиз же дипломубуз бар, докторантура жактаганбыз каалабаган нерселерибизде. Азыр отургузабыз да барыбыз да эмне болду да жашап, эмне болду? Мына акча жок да, акчага такылат да, депутаттар мындай да, мындай. Бүт каалабаган нерселерибизди айтабыз, Мисалы өзгөчө жолдошуңуз жөнүндө болсоңуз, окей, супер. Аны жазып чыгыңыз бир списокко. Тик каалабаган 10 нерсе жазып, 20, 100 нерсе жазып чыгыңыз. Анан баракты ортодон сиз бул жагына каалабаган нерсени жазыңыз. Анан наркы жагына ушунун тескери сүйлөмдү жазыңыз. Мисалы айталы, Айтбек убагында мисалы эмнени каалабайт элеңиз жолдошуңуздан? Бир каалабаган нерсеңиз бар беле? Намекти түшүнбөйт дешиңиз мүмкүн. Бирдемке бар ушундай. Десем идеалдуу экен да болот экен да. Андай нерсе жок, мисалы. Деп коелу. Болушу мүмкүн, жөнөкөй нерселер. Бир адам, бир аял киши жолдошунун несин каалабашы мүмкүн. Мисалы, чечкиндүү эмес деши мүмкүн, туурабы? Мисалы, чечкиндүү эркекти аял киши каалайт да, мындай чечкиндүү болсун деп. Мага ошону жазсын. Чечкиндүү эмес деп. Мисалы, менин жолдошум чечкиндүү. Ошонун тескериси эмне болот? Менин жолдошум чечкиндүү. Болду. Баягы каалабаган нерселерди бизде эс ачкыч бар да, ошо каалабаган нерсени негатив чыгаргандай кылып чыгарып салсаңыз, ал сизге таасир бербей калат, кыйнабай калат. Анан оң жактагы тескериси бул максат катары алат дагы, цель, максат катары алып, ошону подсознанияга эс ачкыч менен киргизип алса болот. Ошондо биздин задача, биз биринчи каалаганыбызды билишибиз керек. Анткени Кудай мынтип айтып атат да, Айтбек ага. Назир Айтбек ага. Кудай айтат, каала берейин деп атат да. Туурабы? Ооба. Бирок баарыбыз айтабыз, жок, биз каалап атабыз, бирок болбой жатат го дейбиз. Туура. Ал жерде экинчи закон иштеп кетти. Неге дегенде, ал жерде сомнение болуп атат. Мисалы, жолдошум өзгөрбөйт, дайыма ушундай деп атат. Ал деген сөз мындай, сомнение деген сөз мындай. Өзү сөз менен айткан жок, бирок сомнениясы ушу маани келет. Кудай менин жолдошумду өзгөртө албайт деген сөз. Анан Кудай айтат, мисалы, Айгүл ким болсо, мен сени жоктон жаратканмын, ааламдар жарып, тигини кылган мындай деп. Сен ойлоп атасыңбы, сен жолдошуңду мен өзгөртө албайм деп. Анан сөз менен айткан жок аял киши, эмне деп атат? Сомнениеси да жок, өзгөртө албайсың деп атат. Анан Кудай 3 жолу сурагандан кийин, анда пусть сен ойлогондой болсун деп. Ошол айтпадым беле ушундай деп, өзүңүздү өзүңүз подтверждение кылса, жок, сиз аны каалап айтасыз. Каалооңузду ат менен алып койдуңуз, мисалычы. Анткени сиз сомнение кыласыз. Ошон үчүн баарыңыздарга айтмакмын, эч шектенбей, Кудайдын ал жолдошту сизге берерине же ошол келинчекти берерине шектенбей, ошону каалап Кудайга таштап ишениңиз. Ишенгениңизде ошол нерсе болот. Ошол нерсени ыраазычылык менен өзгөртсөңүз да болот. Мен ушинтип көп нерсе өзгөрткөм да. Мисалы, сиз жолдошуңузду же келинчегиңизди өзгөртүш үчүн жанагы каалаган нерсеңизди өзгөртүңүз го, күнүгө жазасыз. Мен ушунчалык ыраазымын жана абдан кубанычтамын. Менин жолдошум абдан чечкиндүү дейсиз. Хотя чечкиндүү эмес ал, сиздин оюңузча. Ошону жаза берсеңиз, ыраазымын деп ушундай чечкиндүү жаза берсеңиз, эки нерсе болот. Аягында менин өзүмдүн тажрыйбам. Бир, жолдошуңуз чынында эле чечкиндүү болуп калат, өзгөрөт. Же жолдошуңуз сен мурда ушундай элең, мен жазым чечкиндүү болуп калдым, ал жолдошуңуз айтат, мен итак эле чечкиндүү элем десе, анда ал жолдошуңуз чечкиндүү болгон жок, ошол эле жолдошуңуз, бирок сизге проблема болуп калды. Эки эме болуп калышы мүмкүн. Бирок какая разница, туурабы? Главный проблемаңызды чечтиңиз да, туурабы? Жолдошуңуз ошодон кабыл кылып калган болосуз да, бир проблема жаратпайт. Уже сиздин ачууңузга тийбейт, кыжырыңызга тийбейт, нормально болуп калат сыяктуу. Ошон үчүн болгон нерсеге разы болгондо, разы деген түшүнүшүңүздөр керек да, мындай. Көчөдө баягында миллион эркек жүргөн жок, бул болбоду, буну таштап тигин, андай нерсе бул жашоодо андай нерсе андай жок да. Ошо сиздин тапкан жолдошуңуз, сиз макул деп разы болуп тийген жолдошуңуз, турмушка чыккан жолдошуңуз итак эле бул чоң тагдырлардан бирөөсү деп укканда, тиги рухтар ааламында итак эле өзүңүздөр бара сүйлөшүп алган экен. Свидание чыгып, короче, тигини үйүнө барганда чогуу экөөбүз эсче жолугуп сүйлөшөбүз. Үйлөнөбүз. Ошондой. Мындай айтканда билинет дейт да эле баягы жолдошумдун эмесичи. Ошол сыяктуу
бул жолдош таштап тиги жолдош, ал болбосо тиги жолдош, андай кылбаңыздар, ал канча жыл жашайсыз, туурабы? Мындай. Ошол жолдошуңуз эки көз, эки кулагы бар. Ал итак эле андан көп нерсе чыгат. Анткени мисалы жолдошуңуздун мисалы 4 көзү болгондо буну кантип 2 көз кылам деп кыйналмаксыз да, мисалы ошо. Андай эмес, кадимкидей эле 2 көзү бар, 2 кулагы бар, туурабы? Баягы жолдошуңуз чынында эле красавчик, молодец, чечкиндүү да. Анын программасында бар, Кудай берген. Просто ошо программаны өзгөрткөнгө аракет кыласыз да. Робот бар, мындай компьютер турат да, ичинде программаны өзгөрсөңүз, бая компьютер ошентип эле иштейт. Ошон үчүн ал программаны кантип жазыш керек дегенде, ошо тренингдерден ушундай илимди үйрөнүш керек болот. Ошондо жанагы уруш талаш, баягында казанак кагылыш, эркектин ургандары болбойт. Мындай айтканда тарбияланган, ушундай эмени билген адамды адам өзгөрөт да. Сон Максат агай анан жакшы, анан буларды кенен билиш үчүн сиздин марафондоруңуз бар. Ошол жака кайрылып, анан жанагы 4 багытта үйрөнө алса болот. Ошону менен бирге сиздин марафонго катышкандар электромобиль утуп атчабы, эмне болуп атышат я ошол жагы. Сизде кабарларды угуп алган окшойсуз, мындай. Биз мындай кылдык. Жакшы, жакшы. Сиз да жаздыңыз, сизге чыкса сөзсүз берем мен. Мындай кылабыз. Мындай да, Назира Айтбекова, мен чынында өзүм атым Максат Муктаров, мен кандай мындай жүрөгүмдөн сүйлөйүн да, мындай кандай десем, биринчиден баягы ушул зарылбы дегенде мага кызык да, мындай Кудай ичиме коюп коюптур да, мындайчы баягындай. Жашоого машыгып, мындай кандай десем, лайфхактарды үйрөнүп, неге урушпай жашасак болбойбу? Менде аябай көп эмелер бар да, техникалар бар да. Ошол эле ошо сиз уруш талашып жашайсызбы, мындай болуп жашооңуз кандай болсо болсун да. Анткени сиз эркексиз, сиз аялсыз, алар эркек аялдын ичинде программалар турат ал жерде. Просто вирус кирип кеткен. Же баягы зымдар туура эмес туташып калган, замыкание болуп атат азырчы. А так баягы эркек эле, эркектик сапаттар турат, ал өлүп калган жок, ал мындай же инопланетян болуп кеткен жок, баягындай зөөкүр болуп кетти, андай болуп кетти. Алардын ичиндеги программасынан ал жерде ичип кетти, баягы эми ал ичинде болгон. Мен ошондой нерселерди изилдеп, алардын ичин тапкандан кийин мындай айтканда мен инженермин да, баягындай же мисалы доктор болсо операция кылып атат, же психолог болсо эми ошол сыяктуу адамдын ичи менен иштейм да. Ошону иштеп туруп мондай проводторду түздөп туура улап койсом, баягы жерде тыңк деп лампочка жанат баягы кишилергечи. Действительно бул көп нерсе болду да. Ошол сыяктуу менин искренне каалаганым адамдын жашоосуну оңогону, эгер бузук болсо оңогону, а так жакшы болсо өнүктүргөн. Аябай өнүксө болот да, канча акча болсо андан да көп акча бар да, туурабы? Ушунчалык бактылуу болсо андан да көп бакыт бар да, туурабы? Же ушунча ийгилик болсо андан да чоң ийгилик бар да. Бул жерде токтобойт да. Кайсы даражада болсо дагы адам келсе, биз ошол кишилер менен иштешкенде же марафонго катышканда бир нерсе үйрөнүп, жашоосуну өнүктүрөт. 4 тармактуу, бактылуу, бай, ийгиликтүү болгонго биз ошого бир кандай десем, бир кызмат кылгыбыз келет да. Мага жагат ал нерсе. Анан сага зарылбы, өзүң ишин кылып жүрө бересиң, акыл үйрөтпө, андай мындай дегенде мен ошо баягы болот го, о вкусах не спорят деген бар, билесизби? Уже аны уже тиги жооп бере албайт да. Мисалы, кызылды эмнеге жакшы көрсөң, мен билбейм, кызыл жакшы көрөм, о вкусах не спорят. Уже ал дальше кете албайт да. Меники да ошондой да. Мен действительно өзүм постоянно жашоого машыгам, анан машыккан сайын элдер менен бөлүшкүм келет да. Анткени мында менден эмне жоготтум? Аябай үйрөнтөм, айтып бердим. Тура бирөө түшүндү жашоом, мен ага бирдемке берген жок. Жок, жакшы түшүндүрүп койдум. Бир тема жөнүндө сүйлөштүм, ага эме болду. Ошондой кылып мен ошо уже 2017-жылдан бери жашоого машыктырып келем. Кыргызстанда барып келем, онлайн кылам. Көп азыр быйыл 2023-жылы биз буну масштабный кылалы дедик. Не кылалы дедик? Ошол жашоого машыккан кишилерге мотивация катары, стимул катары марафон уюштуруп, кымбат деле эмес, 1000 эле сом менен катышса 5 күн болот, ар жумада 1 күн болот. 5 күн ошол 4 тармактуу өнүгүү боюнча марафон өтүлөт. Булар марафонду сатып алат, ошол тренингдичи 5 күндүк. 1000 сомго эле сатып алат. Ошо сатып алган кишилерге, особенно алар акча төлөп уже өзүн өнүктүргүсү келип атат да. Ошолорго биз 3 электрокар, BYD i5, 3 iPhone, анан акчалар, анан алтындарды беребиз. Неге Максат, өзүң акчаң ачып ташып атабы дешиңиз мүмкүн. Мен өзүмдүн тапкан акчаман, ошо биздин команданын тапкан акчасынан бөлүшкүбүз келип атат. Неге дегенде, бул нерсени кызыктырыш керек болуп атат. Кызыктырса мага зарылбы?
Maga zarыл да болушу мүмкүн. Бул жакта канчалаган энергия, синергия болот. Биринчиден бизде консультанттар алар айлыгы болот. Мисалы бизге стимул болот. Бизге да стимул болот. Чынында эле элдер кызыгып атыптыр, канча эл кызыгып. Бизге да жакшы болот. Анан бүт нерсе макул, акча тапты, бияк болду, тиңде болду. Бирок бир үй бүлөнүн жашоосун куткарсак, ал жерде жанакы азыркындай эркек жанакы келинчегини урбай калса бул чоң өзгөрүү болобу болбойбу? Ал жерде бала Каваски аябай мындай кандай ден соолуктуу өсөт да. Анткени атасы апасын уруп атса, аны көргөн балада уже калып кетти да биякта. Уже анын жашоосунда 70-80ге чыккыча таасир боло берет. Ал болбой калса кандай укмуш нерсе. Мен аябай сүйүнөм, мисалы, какой-то бир марафонум менен ал үй бүлө жакшы жашап калыптыр. Вау, бул керемет да. Аны о канчалаган программалар бар, өкмөттүн программалары бар, туурабы? Мындай болсо болот, тигинде ата энеси бирдемке, тигиндемке болбой, бирок ушу марафон айынан бир эркек айтты, болду, мен эркек болом деди. Мен келинчегиме мындай аял затына мындай слабый полго неге кол көтөрүп атам? Кудай мени эркек катары берди деп күчүмдү көрсөтүп атамбы? Күчүмдү аялыма көрсөтүп атамбы? Аялым урушун көрсөтүп атамбы? Деп баягы месине өзгөр, уже мен мындан кийин аялымды вообще урбайм деп өзүнө сөз берсем эмне болот? Бул семья өзгөрөбү? Аябай өзгөрөбү. Өзгөрсө балдарына жакшы болуп, балдарына жакшы, коомго жакшы болуп, кыргыздын поколение укум тукумуна жакшы болуп, бул аябай чоң нерсеге себепчи болот да. Бул дүйнөдө жөн эле жашап курсагым тойду, болду, жаттым, уктадым, турдум, өзүмө жакшы, үй бүлөм жакшы карап атам, антип эмес. Адамда дагы бир потребность болот да, баягы талаптын коомдо ордум. Коомго кандай салым кошкум келет деп атат, мисалы. А коомго именно Кудай сизге берген первоначальный капитал деп коем да. Не жакса сизге, дээриңизде эмне болсо, ошону коомго салым кошосуздар. Ошон үчүн жакында 5-ноябрда жетишип калбасаңыздар, кур калбаңыздар, 5-ноябрда башталат. Ошон үчүн бүгүн эгер азыр жазылсаңыздар, номер калтырсаңыздар, комментарийни ачып койсок болот, эгер калса. Эгер же сакталган болсо, ылдыйга комментарийга жазсаңыздар болот. Эгер номер калтырган болсо, өзгөчө жазылбагандар, анткени жазылгандарды дагы калтыра бербеңиздер, анткени дагы эле сиздерге чалып эме болот. Сиздер иктеги эле жазылдыңыздар. Ким жазылса, калтырбасын телефонну. Жазылбагандар, номер калтырсаңыздар, сиздерге байланышат. Же бирөөгө түшүнсөңүздөр бул нерсени, бир совет бериңиз. Мен айтмакмын, даже туугандарыңызга, бир мындай тааныштарыңыздарга жест кылып, подарка берип, бир марафонго киргизип койсоңуздар, бул аябай жакшы нерсе болот. Мен айтмакмын да, бир эме бирөө, мен туугандарым 10 кишинесине билет алып бердим дейт. Просто колунда бар, ал киши буну баалаган билет, биз менен наставничество катышып бул жерде жашоосунун өнүгүүнү көрдү. Көргөндө эмне болду? Көргөндөн кийин ал эмне кылды? Ал буну менин досум да ушундай болсо жакшы болот эле, туугандарым да ушундай деп, аларга жөнүн айтып берген, марафонго катыштырып койду. Ал жерден бир нерсе үйрөнүп алса, жашоосу өзгөрсө, бул чоң нерсе, чоң себепчи болот да. Ошо сыяктуу номер калтырсаңыздар, сиздерге сөзсүз буюрса консультанттар азыр түз эфирде отурат, номериңиз жазылат. Эгер кимдеге жазбай жатса, могул жерде бирөө жатат, жазбай атат дейт. Жазбай жатса, үйдө отуруп, ила отура бербеңиз, бизден издениңиз. Менин постумда бүт номерлер бар. Бирөөсү чыкпаса, тигине 15-20 эмебиз бар. Эле канча эме бар. Атайын жакшы кызмат кылалы деп, ошончолук консультанттар, менеджерлерди алдык да, бул нерсени масштабный өткөрөлү депчи. Бул масштабный болот. Кыргызстандын булуң бурчундан катышса болот. Дүйнөнүн булуң бурчундан катышса болот. Анткени онлайн болот. Эгер сиз мисалы Зимбабведен катышып атсаңыз, мисалы, же вообще Танзаниядан, Африкадан катышып атсаңыз деле, номериңиз калтырып 1000 сомду төлөп турсаңыз, интернеттен төлөйсүз, мындай катышкан болот. Сиздин телефон номериңизге ошо биз жеребировка кылабыз, ошондо чыгып калса болду, уже сиздики. Түз эфирге катышпай калсаңыз да айырмасы жок. Сизге чыкса, сизге беребиз ошол машина. Анан кызык болот да баарыбызга, туурабы? Максат мырза, азыр бул сонун сүйлөгөн эфирибиз үзүлүп калабы деп аябай тынчсызданып атам. Мен муну лентага бөлүшөм. Анан лентама комментарийге азыркы жазган номерлериңердин баарын кайрадан жазып чыксаңыздар, анан сиздин менеджерлериңиз ошол жактан байланышып алса болот. Болобу ошондой? Ооба, болот, албетте. Номер калтырыңыз. Же эгер номер калтыргыңыз келбеген болсо, анда биздин номерлерге чалыңыздар. Жазыңыздар. Анткени биздин номерлер менин постумда турат. Же болбосо ушул эменин астына да бир номер калтырып койсок болот эмегечи, постко, лентаңызга.
Сонун Максат мырза бүгүн аябай пайдалуу эфир болду деп ойлойм. Негизи эле аялдар аял болгонду үйрөнсө, өзүбүздүн табиятыбыз менен таанышып чыксак, эркектер эркек болгонду үйрөнсө, алар өзүнүн табияты менен таанышып чыкса, аял эркек ушундай бири-бирине төп келип бактылуу жашайт эле. Алар бактылуу болсо, балдары андан бетер бактылуу болмок, өлкөбүз бактылуу болмок. Биз ушул негизде ушу түз эфирлерди уюштуруп жатабыз, достор. Силерге пайдалуу болот деген шеримдемин. Эгер силер аябай бактылуу болуп кетсеңер, соо бизге да кот экен да. Буюрса болобуз, мен терең ишенем. Анан Назира мындай нерсем бар да, мисалычы биз кыргыздар там технологиябыз мындай, экономикабыз мындай. Мен мынтип ойломокмун да, бул нерсе колубуздан келет. Баары түшүнсө эле болот да, бир акчанын да кереги жок да бугачы. Мисалы бир аял менен эркектин жакшы жашап кетиш үчүн бир акчанын кереги жок, по идейчи. Мындай түшүнүп эле буга максат коюп, буга тренировка кылса, мен мынтип ойломокмун да. Кыргыз деген аты бар, кыргыз деген аты бар. Алар эч качан үй бүлөсүндө уруш талаш чыкпайт, ушунчалык бактылуу жашайт. Акчасы барбы, акчасы жокпу, ушундай жашаса биз дүйнөгө ушуну экспорт кылабыз. Америкада моундай байлар келет, Нью-Йорктон келет, мисалчы биржада иштегендер, алардан именно проблемасы ошондой да, үй бүлөсүндө проблема бар. Келсе карап, алар биз менен жашаса, силер кандай адамсыңар? Мындай адам дүйнөдө бар, вообще көп, силер кандайсыңар деп келет да, мисалы, мындай периштесиңерби деген сыяктуучу. Кантип ушинтип урушпай, талашпай, вообще мындай урушпайсыңар, мындай мушташпайсыңарбы, кантип жашап атасыңар деп таң калып, монтип видеолорго тартып, монтип эмелерге эмне эле, баягы эме жактайт го, диплом жактагандардын, анан канчага адамдардын бул башка өлкөлөрдүн темасы болуп калат да. Илон Маск чыгат да, ушундай бир өлкө бар экен, кыргыздар деген. Барсам дейт, булар эч бири менен урушпайт экен, буга кантип жетишиптир? Кантип өнүгүптүр буяк, аз айтпайбыз, американецтер кантип өнүгүптүр депчи, немистер кантип өнүгүп. Мисалы, бул жагынан биз спокойно өнүксөк болот да. Бунун үчүн тренировка кылып машыгыш керек да. Алар деле машыгып акчасын көбөйттү, машыгып технологиясын өнүктү, машыгып илим алды, машыгып эмне кылды, маданият курду. Биз дагы ушул жаатта өзгөчө үй бүлө жаатта, мисалы, ушундай жогору даражада маданият курсак болот. Буга акчанын эч ким акчанын кереги жок. Айылдык болсо да кыла берет, тил билгендин да кереги жок, туурабы? Дипломдун кереги жок, дагы эмненин кереги жок. Эчтекен кереги жок. Бул жерде түшүнүш керек, главный. Илим алыш керек, ушул илимди, баягы диплом, красный диплом, Америкада окудум, ал диплом жарабайт. Назира айым сизге айтып эле го, баягы сиз азыр өзүңүздүн дипломуңуз менен иш кылып атасыз, жок. Сиз өзүңүзгө берген дипломуңуз менен иш кылып атасыз деп айткан, сүйлөшкөнбүз, эсиңизде барбы? Ооба. Ошого илим дегенде мектеп, университет, чет өлкөдө окуйм, андай эмес. Бул жөн эле жашоону түшүнүп, ушундай моралдык тренингдерге, марафондорго катышсаңыздар, көп нерсени үйрөнүп, үйгө келип колдоносуздар. Болду, үйгө келип колдоносуздар. Бүгүн ушунча үйүңүз ушундай тазаладыңыздар, жаңыраак нерсе алдыңыздар, жакшы сүйлөдүңүз, тамактарыңыздарды жакшырттыңыздар, балаңызды кучактадыңыз. Туура жолдон чыгып кетсе, жанакын үйрөнүп алдыңыз, назиктигинде деп, макулду, келиңиз мындай отуруңуз десеңиз, жанагы эркек мындай аябай башкача болуп кетет да. Бүгүн жасаңыз да, особенно могу азыр түз эфир бүткөндөн кийин мындай бир энергияны Назира Айтбек айымды ошо назиктик мындай көрүп атасыздар, жакшы сүйлөп атат, эме кылып атат. Ошонун аял кишилер өзгөчө мындай алып туруп бир мындай энергияны бериңиздер жолдошуңуздарга, анан таң калсын депчи, эмне болуп атат депчи. Же эркектерге тескерисинче, туурабы? Мындай кылып чечкиндүү болуп, сразу тамак алып келип коюп, проблема жок, ишиң эме кылбай эле кой, мен могу иштер кылып коем депчи, баягы кыйынчыраак иштердичи. Ошо сыяктуу. Ошол Назира айым аябай кубанычтамын. Мен дагы агай. Атайын эфирге катышып бергениңиз үчүн, сонун маалыматтар бөлүшүп бергениңиз үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем, агай. Бар болуңуз, аман болуңуз. Чоң рахмат сизге. Баракчасында белгилеп коем, өзүнө дагы жазсаңыздар болот. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламат аман туруңуздар. Жакшы туруңуз агам. Саламат болуңуз.